Ilgeri ит менен мышык, ал тургай мышык менен чычкан да чырдашпаган заман болуптур. Оболу кеп адамдай экен. Кожоюн бир күнү иттин ишенимдүүлүгүнө ыраазы болот да анын короочулугуна ыраазычылык билдирип мойнуна алтын каргы тагат. Муну көргөн мышыктын ичи тарыйт. Ушул кантип адилет болсун дейт мышык чычкандарга даттанып. Ит алтындан каргы тагынат деген не шумдук. Эми Кудай берди. Кожоюнга шыйпаңдаганын койбойт. А бизге эч нерсе буйрубайт. Андыктан силер иттин алтын каргысын уурдап келгиле, дептир. Чычкандар мышыктын айтканын кылышат да каргыны катып коюшуп иттин алдына барышат. Баары эле ит адамдын ишенимдүү досу дешет го. Бу эмне шумдук, дейт мышык итке собол узатып. Ооба, мага ишенимдүүлүгүм үчүн алтындан каргы тагышты, дейт короочу. А кана каргын көргөзчү, дейт ызалуу мышык. Ит каргысын издеп баштайт. Тиягын шимшилейт, жок, биягын шимшилейт, жок. Эй, ушу сен уурдадың. Ырылдаган ит чычканга атырылат. Тигинин үрөйүн үркүт. Мени мышык мажбурлады, дейт чыйпылдап. Муну уккан мышыктын жаны кашайбай койчубу? Ал чычканды койт. Сага көрсөтөм азыр. Чычкан ийинге кире качып, эптеп аман калат. Поленин башын баштаган мышык экенин ит дароо түшүнөт. Мышык болсо дарак башына чыга качып кутулат. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ит, мышык, чычкандар ылым санашпай калыптыр.